Turmuş tirikçilik koopsuzluğunun negizleri. Ali'nin kuvvanıcı, turmuştan alıngan misal. Ali bu yıl 5 yaşta. Al köp nersege suktana berip. Okugandı bilbegendigi üçün bardык nerseni kızıgı bile suray berip jö. Atası menen apası Ali'nin suroosundan taşашsa da жооп bергenge hareket kılışar ele. Ali asmandı, жерди, tamgalardı, sandardı, can-janavarlardı, kıskası közüne көрүнгөндүн бардык нерселер жөнүндө сурай берер эле. Ал жаңы нерселерди үйрөнүп калса, абдан кубанып сүйүнчү. Улуулардын баары Алиден тажап, ага, уф, Али, чоңойсоң, ансыз деле бардыгын үйрөнөсүң. Мынчалык кызыкпай эле койчу, деп айтып тажашчу. Bir күнү эртең менен жаман бир окуя болду. Ali таң атканда туруп алып, терезеден эшикти карап жаткан эле. Анын маңдайында жайгашкан кошуналарынын үйүнөн түтүн чыгып калды. Ушул маалда көчөдө тынтырс болуп, эч кимдин карааны көрүнгөн жок. Ali жүгүрүп барып апасын ойготкусу келди. Бирок аны ойгото албай койду. Апасы чарчагандыктан терең уйкуда уктап жаткан эле. Ali аябай корко баштады. Ал эгер өрт чыкса, кандай коркунучтуу деп ойлоду. Анан телефонду колуна алып 101 өрт өчүргүчкө кабарлады. Телефонду алган эжеге көргөндөрүн жана даректи айтып берди. Андан кийин 103 номерине да чалып, бул жөнүндө кабарды айтты. Анткени Ali өрттүн ичинде адам калып калса, тез жардам керек экендигин билген эле. Көп өтпөй өрт өчүргүч менен тез жардамдын үндөрү угула баштады. Мына ошентип Алинин жардамы тийип, өрт өчүрүлдү. Түтүнгө ууланып калган адамдар тез жардам менен ооруканага жиберилди. Бул окуядан кийин кошуналары Алини абдан мактап, сыймыктануу менен айтып жатышты. Алинин кылган ишине атасы, апасы абдан сыймыктанып, эркелетүү менен кубанып жатышты. Текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо: Ali кандай бала эле? Экинчи суроо: Алинин ар нерсеге кызыгуусунун пайдасы тийдиби? Үчүнчү: окуядан кийин кошуналары кандай ойдо калышты?